Саламатсыздарбы авто сүйүүчүлөр жана Автохан каналынын катталуучулары. Бүгүн биз Ош шаарында Жапалак автоунаа базарында Россиядан алып келинген Hyundai Solaris, Chevrolet Cruze, дагы ошого окшогон Россияда таксиде иштеген Cobalt, эконом класстагы машиналарды барынча тартып бааларын билгенге аракет жасайбыз. Андыктан биз менен бирге болуп туруңуздар, каналдан калыспаңыздар. Ушул базарда бар эконом класстагы машиналарды тартып көргөзгөнгө аракет жасайбыз. Кийинки кезектеги Kia Rio 2011 жылы чыгарылган, кыймылдаткычтын көлөмү 1.4, ушундай серый түстө, темно серый. Бензин газ орнотулган, кузовдун абалы жакшы, бирок жууп коюп атыптыр, кичине чаң болуп калыптыр. Кузовдун абалы жакшы. Салондун ички көрүнүшү тряпка, жыртылган жерлери жок. Айтып өткөндөй механика. Арткы көрүнүшү Kia Rio. Парктрониктер жок, арткы. Передний экөөсү гана, эки эшик гана электропакет экен. Арткы жак ручной экен. Терезе көтөргүчтөр. Байланыштын телефондор 0770 69 45 55. Газ, бензин. Баасы 400 канча дедиң? 420 миң экен баасы. Кийинки кезектеги Hyundai Solaris 2015 жылы чыгарылган, кыймылдаткычтын көлөмү 1.4, автомат. Кузовдун абалы көрүп турганыңыздардай жакшы, түсү өзгөчө. Дөңгөлөктөрдүн абалы деле жакшы экен. Крышасы мындай кара түскө боелгон. Лобовойдо трещиналар жок. Салондун көрүнүшү мынакей, полный электропакет, таза, чехолдор орнотулган, эко-кожа, мультируль, кичине монитор бар, автомат. Артыңкы жактын көрүнүшү, чехол таза, арканкы сиденьялар таза. Артканкы отургучтарда деле электро көтөргүчтөр бар эшиктеринде. Кузовдун арткы көрүнүшү, парктрониктер орнотулган экен. Оң жагынын көрүнүшү кузовдун. Байланыштын телефондор 0777 33 46 52, 0554 91 45 05. Баасы 550 миң сом экен. Түшүп беребиз деп атат. Кимге жаккан болсо байланышыңыздар. Кийинки кезектеги Chevrolet Cruze 2010 жылы чыгарылган, кыймылдаткычтын көлөмү 1.8, автомат экен. Машинанын абалы өтө жакшы. Кузовда эч кандай оңдоп түзөтүүчү же краскага муктаж жерлери жок, таза. Салондун абалы деле таза экен. Айтып өтүүчү нерсе мындай, задний видтин повторитель поворотниги бар. Салон кожаный, подогрев сиденья бар. Дагы бир айтып өтүүчү нерсе, 1.8 көлөмдөгү круздарда бир аз опциясы байыраак болот. Комплектациясы. Кузовдун арткы көрүнүшү. Салондун ичиндагы арткы жагын бир сыра көргөзүп өтөйүн. Мынакей, кожаный салон, төшөк салып коюптур. Алдыңкы эки сиденьяда подогрев бар. Парктроник деле бар. Арканкы бамперде көргөзүп коюн, парктрониктер иштейт экен. Машинанын абалы аябай жакшы экен. Байланыштын телефондор 0778 00 33 66, 0507 00 33 66. Баасы 460 миң сом экен. Кимде кызыккандар болсо, ушул жогорудагы номерге чалып байланышсаңыздар болот. Кийинки кезектеги Hyundai Solaris 2014 жылы чыгарылган, кыймылдаткычтын көлөмү 1.4, автомат. Кузов рестайлинг. Кузовдун абалы жакшы. Лобовойлорунда трещина жок. Кузовдун оң жаккы абалы көрүп турганыңыздардай эч кандай чызылган жерлери жок. Кузовдун арткы жагы. Арткы жагы көрүнүшү бир аз арканкы задний фонарында и отражателинде бир аз сынык жери бар экен.
Salondun алдыңкы көрүнүшү. Мынакей кайталап өтөйүн автомат, простой руль, полный электропакет. Салондун сиденьялардын абалы жакшы. Үстүнкү потолоктун абалы деле жакшы экен. Салондун арткы отуруштары жытылган жерлери жок, жакшы экен. Байланыш үчүн телефондор 558 713 714. Баасы 540 миң экен. Түшүп беребиз деп атат. Кызыккандар болсо, төмөнкү номерлерге байланышып саудалашсаңыздар болот. Андан кийинки кезектеги Chevrolet Cruze 2011 жылы чыгарылган, кыймылдаткычтын көлөмү 1.6, механика, кузовдун абалы көрүп турганыңыздардай кара түстө жакшы экен. Кузовдун абалы, лобовойдо трещина жок, дөңгөлөктөрдүн абалы орто. Салонду тартып өтө турган болсок, салон тряпочный мынандай. Передний электропакет, кузов, салондун арткы көрүнүшү, люк жок, салондун арткы жагы. Кондиционер бар буларда бардыгында. Байланыш үчүн телефондор 0774 12 94 94 0555 48 36 48. Баасы 340 миң сом экен, кеми бар, сурайсыздар. Андан кийинки кезектеги Cruze, Chevrolet Cruze 2011 жылы чыгарылган, кыймылдаткычтын көлөмү 1.6, автомат, корейский вариант. Кузовдун абалы жакшы, бирок лобовойдо бир жаракасы бар. Салонго келе турган болсок, салон мындай эко-кожа комбинированный чехол орнотулган. Передний электропакет, люк жок. Кузовдун арт жагынын көрүнүшү, арка багажга спойлер орнотулган. Оң жагы мындай поликтер орнотулуптур, койдурулуптур. Байланыш үчүн телефондор 0500. Байланыш үчүн телефондор 0500 00 02 43 0554 83 73 23. Баасы 410 миң экен. Кийинки кезектеги Hyundai Solaris 2011 жылы чыгарылган, кыймылдаткычтын көлөмү 1.4, механика, көрүп турганыңыздардай түсү ак түстө. Кузовдун абалы жакшы экен. Бирок лобовойунда бир аз үстүндө жаракасы бар. Дөңгөлөктөрдүн абалы жакшы. Летний дискалары өзүнүн Solaris'тын простой дискалары. Салондун абалын көргөзүп кетейин. Монитор орнотулган, простой, бирок терезелер көтөргүчтөр, 4 терезенин тең көтөргүчтөрү бар, полный электропакет. Кузовдун арткы көрүнүшү. Мынакей кузовдун сол жак көрүнүшү. Кузовдун абалы жакшы. Билесиздер, Solaris'тын мындай күмүш түскө боелгон жерлери мындай көчүп кетет тез эле. Ал 1 жылдык машиналарда деле көчкөнү көргөнбүз. Байланыш үчүн телефондор 0555 88 20 40. Баасы 450 миң деп атат, кеми бар экен. Кимге жаккан болсо байланышыңыздар. 2011 кайталап өтөйүн, 1.4 механика. Кийинки кезекте Chevrolet Cobalt 2014 жылы чыгарылган экен, кыймылдаткычтын көлөмү 1.6. Көрүп турганыңыздардай түсү ушундай асман түстө. Кузовдун абалы, машинанын абалы, сырткы көрүнүшү ортодон жакшыраак, себеби лобовойунда жаракасы бар. Капотунда бир кичине жаракасы бар. Мындай задний вид эмес түшүп калган. Дөңгөлөктөрдүн абалы жакшы, кышкы экен, шипованный, Россиядан келген окшойт. Арткы көрүнүшү
Aka Chevrolet Sheldon түшүп калган. Машинанын абалы көрүп турганыңыздар да өткөндөй ортодон жакшыраак. Автомат коробка. Ушундай эко-кожадан чехолдор орнотулган. Кыскача маалымат ушул. Байланыш үчүн телефондор 0552 81 83 81. Баасы 340 миң сом экен. Кимге жаккан болсо, кызыккандар болсо, чалып байланышсаңыздар болот. Кийинки кезектеги Chevrolet Cruze 2010-жылы чыгарылган. Кыймылдаткычтын көлөмү 1.6. Автомат, газ орнотулган. Көрүп турганыңыздардай күмүш түстө, үстүндө люк бар. Корейский вариант, российский эмес. Кузовтун абалы тартып өтөйүн. Кузовтун абалы бир аз бамперинде мындай чызык жаракасы бар. Дөңгөлөктөрдүн абалы кышкы. 17 размердеги Chevrolet'in өзүнүн дискасы орнотулган. Кузовтун артынан көрүнүшү. Артыңкы бамперде бир аз чызыктар бар, бирок парктрониктери бар экен. Кузовтун сол тарабы жакшы. Эч кандай чызылган жерлери жок. Байланыш үчүн телефондор 0551 75 78 78. Баасы 450 миң сом деп айтты. Кеми бар. Кимге жаккан болсо байланышыңыздар. Андан кийинки кезектеги Solaris 2013-жылы чыгарылган. Серебристи күмүш түстө. Кыймылдаткычтын көлөмү 1.4, механика. Кузовтун абалы жакшы. Байланыш үчүн телефондор 0770 35 46 40. Баасы 450 миңдей кеми бар деп отыр. Кузовтун абалы жакшы. Дөңгөлөктөр жакшы. Салонду тартпадым, себеби ичинде толтур адамдар отурушат. Байла кызыккан болсоңуздар, ушу төмөнкү айтылган номерлерге байланышыңыздар. Кезектеги Hyundai Solaris 2016-жылы чыгарылган. Кыймылдаткычтын көлөмү 1.4. Көрүп турганыңыздардай ак түстө. Кузовтун абалы жакшы. Дөңгөлөктөрдүн абалы жакшы. Дискалары 15 размердеги куюлма дискалар. Бир сыйра көргөзүп өтөйүн. Кузовтун абалын. Кузовтун арткы көрүнүшү. Багажник дисплейлер орнотулган. Механика айтып өтөйүн. Простой комплектация. Алдыңкы 2 электропакет, монитор бар. Салондун абалы тряпка жакшы. Байланыш үчүн телефондор 0222 56 29 29 0551 77 76 93. Баасы 600 миң экен. Сурайсыздар экен. 2016 1.4.